Кара Кор шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өзгөчө курамы шаардык жарандык коргоонунун башкаруу тобу менен биргеликте атайын окуу машыгуу өткөрүштү. Облустук жарандык коргоонуу башкармалыгынын 2024 жылдагы иш планына ылайык өзгөчө кырдаалдар коркунучу жаралганда, ошондой эле катталган маалда жарандык коргоонунун башкаруу органдарынын аракети деген аталышта өттү. Командалык масштабтык окуунун алкагында баардык Кара Кол шаарындагы күч аракет кызматтарынын баардыгы, атайын техникаларыбыздын баардыгы тартылып, бүгүн практикалык окутууну көргөзүп жатабыз. Бул жакта ар бир кызмат өзүнө тиешелүү бөлүнгөн, мерчемделген жумуштарды аткаруу боюнча практикалык жүздө көргөзүштү. Мындан сырткары Кара Кол шаарынын ичиндеги эгер өзгөчө кырдаал болуп кете турган болсо, кандай иш аракеттер жүрөт, теориялык жүздө дагы документтештирүү, аларды тапшырмаларды берүү жана координациялоо боюнча ар бир кызмат өзлөрүнүн докладдарын окуп, ар бири жасалган жумуштары боюнча бизге азыр отчетторун берип жатышат. Башкы максат өзгөчө кырдаалдар болгон учурда калктын коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы, чалгындоо, куткаруу иштеринде чабалдыкка жол бербөө. Бүгүн 2024 жылдын 23 майында Кара Кол шаарынын жарандык коргоонуу башчысынын, Кара Кол шаарынын мэринин иш мерчеминин негизинде Кара Кол шаарынын жарандык коргоонуу кызматтарынын өзгөчө кырдаал катталган учурунда иш аракеттери деген темада практикалык иш чара болуп жатат команда штабтык машыгуунун алкагында. Азыркы учурда деген ушундай теманын аты жер титирөө. Бүгүнкү Кара Кол шаарынын жарандык коргоонуу кызматтарынын өзүнүн ушундай жер титирөөгө учурунда өзүнүн кандай иш аракеттери, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, күч каражаттарын көрсөтүп, өздөрүнүн баягындай эмелерин бир сыйра отработка кылышат. Мындай машыгуулар маал-маалы, мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат. Бул тармакта иштеген ар бир жумушчу кызматкер өз милдеттерин так аткара билишет. Гүлжан Кыдыралиева, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Кара Кор шаарынан.